Кара Суу айылынын тургуну Азимбүбү Арыкова 22 жылдан бери пенсия алып келет. 50 жашында 6 бала менен пенсияга чыккан. Өткөн айда колуна 6900 сом пенсия тийген. Эми бул айда көбөйтүлгөн пенсия алам деп кубанып турат. Телевизор дегенди дайым эле көрүп атабыз да. Садыр Жапаровго да рахмат миңтип. Көңүлүбүз тулап, пенсиябызды көбөйтүп атыптыр деп угуп атабыз. Күтүп атырмын кагылайын, күтөм дейм, келсе алайын деген ой бар. Кудай жашка койсо алабыз деп ойлонуп атабыз кагылайын. Анан ушу балдарыбыз аман болсун, тынччылык берсин. Элге биринчи орунда тынччылык кагылайын. Жерге тынч, элге тынччылык болсо болду. Кагылайын Кудай аманчылыкка койсо, ушулардын жакшылыгын көрөйүн деп эле жашап атам кагылайын. Жакынкы күндөрү кыргызстандыктар көбөйтүлгөн пенсияларын алышат. Буга чейин октябрдын башында пенсияны жогорулатууга өлкө бюджетинен 2 миллиард 395 миллион сом жана социалдык фонддон 1 миллиард 341 миллион сом бөлүндү. Ага ылайык пенсия 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулады. Базалык бөлүк 3170 сом өлчөмүнө жеткирилсе, мурун деген 1780 сом болгон базалык бөлүмү. Азыр ошол базалык бөлүм 3170 сомго жеткирилди. Мурун деген 5864 алган болсо, мына жалпы орточо пенсиянын өлчөмү. Азыр болсо 7856 түштү да. Жогорулатылган пенсия жаш курагы, майыптуулугу жана ата-энесинен ажырап пенсия алгандардын баарына тийиштүү. Талас областы боюнча жалпы 32600 пенсионер бар. Анын ичинен 13414 пенсионер Талас районунда жашайт. Көбөйтүлгөн пенсиялардын баарын мына биз Кудай буйрса деп турабыз. Ошол онунда так төлөп бергенге аракет кылып атабыз. Анткени элдин баары чыдамсыздык менен күтүп атат. Бардыгы дебейин, эми баягы кызыктар болгон адамдар келип биздин базадан көбөйтүлгөн пенсияларын жаздырып кетип атат, билип кетип атат. Биз аларга информация берип атабыз, момундай баардыгы кубанып кетип атат да. Колдоруна эмиле тийип калгандай болуп кетишип атат, баары ыраазы болуп кетишип атат. Пенсия президенттин тапшырмасынын негизинде көтөрүлдү. Сунушту министрлер кабинети колдоп, чечим кабыл алган. Урматтуу кыргызстандыктар, менин тапшырмам менен өлкөнүн министрлер кабинети пенсия өлчөмүн 2022 жылдын 1 октябрынан тартып жогорулатуу чечимин кабыл алды. Бүгүнкү күндө жалпы өлкө боюнча 735 миңдей пенсионер бар. Аларга пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом каралат. Эми бул максатка биз жыл сайын республикалык бюджеттен 90 миллиард сом бөлөбүз. Буга чейин пенсия өлчөмү орточо 200-300 сомго көтөрүлчү. Азыр эми биз бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алдык. Албетте, бул идеалдуу сан эмес. Бирок бүгүнкү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардыгын жасап жатабыз. Мамлекеттин социалдык саясаты мындан ары да кыргызстандыктардын жашоо сапатын жана бакубатчылыгын жакшыртууга багытталат. Белгилей кетсек, жыл башынан сентябрь айына чейин пенсияга 40 миллиард 564 миллион 500 миң сом каржыланды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.